Отдельное продвижение окутасыз, продажа жоқ болып жатат дейді. Достар, продажаның жоқ болып жатқанына нелер таасир етіші мүмкін? Мысалы, тура емес ниша таңдап алған болушыңыз мүмкін. Тура емес ниша дегенде не? Мысалы, кейбір нишалар бар, ал жақта конкуренттер аз. Ойланып-ойланбай бұл жақта конкурент аз болса, лишь бы кірейін деп кіріп алғанда деле болбайды. Анткени конкурент аз, товар аз, и жиынтығында ал жақта деген спрос та аз, ал жақта талап жоқ. И жиынтығында сіздер деген мындай тура емес жерге барып алып, тура емес нәрсе сатып отқандай боласыздар. Екінші бір фактор, сезонный товарлар таңдап алған болсаңыздар, айталы күн суып қалды, сіздер деген шорты сатып атасыздар, же болмаса жұқа киім сатып жатасыздар. Еш қылып сезонға байланысты жоқ товар таңдап алған болсаңыздар деле сатылбай қалған болушы мүмкін. Үшінші фактор, товарыңыздардың бағасы конкуренттерден бір топ қымбат болушы мүмкін. Товардың бағасы өте қымбат, же болмаса бір топ қымбат болғанда, егерде товарыңыздардың сапаты шындығында бағасына татый тұрған болса, проблема жоқ. Бирок примерно конкуренттериңиздер сатып аткандай эле товарды сатсаңыздар, бирок баасы жогору болса, проблема болушу толук ыктымал. Анын жанында достор, сиздерге бир лайфхак, Wildberries'te 1000 рубльдан 3000 рубльга чейинки товарлар саткан жакшыраак. 3000 рубльдан арзан болгон товарларда маржа аз, ал жакта деген объем менен сатыш керек. Ошол эле Узкоттон деген бар го, неме Wildberries'te аздыр көптөр билгендер билет. Wildberries'te Узкоттон деген бар, өзбекстанский бир бренд. Ал жакта деген футболка сатышат, бирок футболканы деген минимальный маржа менен максимальный количество сатышат. 100 000 деп сатышат. 1000 рубльдан аз болгондо ошол товардын себестоимости, логистикасы, хранениясы, комиссиясы тигиби болуп атып, пайда аз калат. Эгерде 1000 рубльдан 3000 рубльга чейин болсо, более-менее количествода сата аласыздар, и ар бир сатканыңыздардан пайда дагы көбүрөөк калат. Ал эми 3000 рубльдан же 4000 рубльдан кымбат товар сата турган болсоңуздар, проблема көп, объем сата албай калышыңыздар мүмкүн. Wildberries'te деген премиум деген бир категория бар, ал жакта 15 000, 20 000, 50 000дик көйнөктөр, рубашкалар же болсо пиджактар бар, бирок баягы количество продажды караганда чындыгында анча көп эмес. Анын жанында достор, биздин өзгөчө биздин мекендештердин ичинен баштап аткандардын арасында эң көп кездешкен проблемалардын бирөөсү достор, фото контент, фото видео контент өтө начар. Карточка товара деп коет. Бул деген Wildberries'ге товардын продажасынын балким 80, балким 90%-ine таасир ете турган нерсе именно сүрөт, видео, контент да ошол өтө начар. Ошону карап көрүш керек. Дагы бир таасир этүүчү фактор достор, товарды Wildberries'ке чыгардым, өзүнөн өзү болуп кетет, өзүнөн өзү сатылып кетет деп отургандык. Бир нормальный бир категория кире турган болсоңуздар достор, ал жерде балким сиздердин 20 000, балким 50 000 конкурентиңиздер бар. Анан ошол 50 000дин арасынан байкушум болду деле кыйналып акыркы акчасына мондай бир товар чыгарды деле мунукун дагы сатып берейин деп Wildberries сиздерге күйбөйт достор. Ошондуктан өзүңүздөр аракет кылышыңыздар керек. Выкуп кылыш керек, комментарий жаздырыш керек, дагы бирдемелер кылыш керек, таргет бериш керек, иш кылып комплекстүү маселеге караш керек. Ошондо жыйынтык дагы жакшыраак болот. Анын жанында достор, айтуунусуга менин мына бир сунушум бар. Эгер бул видеону көргөн болсоңуз, точнее, эки сунушум бар. Кааласаңыз экөөнү тең кылсаңыз болот. Биринчиси, воскресенье күнү бизде мастер-класс болот. Ошол мастер-класска келсеңиз болот. Мастер-класска келсеңиз, балким бул жерден олтуруп, вручную сиздин карточкаңызды, товарыңызды карап көрөлү. Балким ошол жактан кошумча кылыш керек болгон нерселер бардыр. Я более чем уверен, точно бар. Экинчиси, бул видеону көргөндөн кийин кааласаңыз, товарыңыздын ссылкасыны же товарыңыздын ID-сини мага жөнөтсөңүз, анан бул товарыңызды мен видео обзор кылып тартсам, айталы товарың мондай товар экен, ордуңда болсом, сүрөтүнү мындай кылмакмын, анан описаниясын мындай кылмакмын, могул жерге мындай бир өзгөртүүлөрдү киргизбекмин деп өзүм видео кылып тартып, муну деген открытый доступка жүктөйүн. Сөзсүз түрдө бул башкаларга дагы пайдасы тиет, башкалар дагы көрүп, кээ бирлер өзүнүн билген кошумчасын айтат, башкаларга болсо бул даяр бир кейс болот. Ошондо деген сиз дагы пайда көргөн болосуз, көрөрмандарыбыз дагы пайда көргөн болот. Бул маселеде түшүнүштүү окшойт достор.